Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен гректердин байыркы цивилизациясы деген теманы өтөбүз. Сабакты мен Аксу районундагы Ыймырза Айтматов атындагы номер 29 Кара Төбө жалпы орто билим берүүчү мектебинин тарых мугалими Тутубаева Гүлмайра өтөбү. Балдар, мен силерге төмөнкү белгилүү тарыхый инсандын сүрөтүн көрсөтүү менен бирге бүгүнкү сабагымды баштайм. Бул кимдин сүрөтү, балдар? Бул тарыхтын атасы Геродот. Геродот тарых илимине негиз салуучулардын бири жана тарых деген терминди алгачкылардан болуп тарыхка киргизген инсан. Балдар, эмне себептен мен бүгүнкү сабагымды Геродоттун сүрөтүн көрсөтүү менен бирге баштап жатам? Себеби бүгүнкү өтө турган темабыз байыркы Греция, Геродоттун мекени. Демек, бүгүнкү сабагыбыздан Геродоттун мекени тууралуу маалыматтарга ээ болот экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар силер байыркы Греция жөнүндө түшүнүк аласыңар жана кошумча маалыматтарга ээ болосуңар. Карта менен иштейбиз жана бүгүнкү темабыз аркылуу достукка, адилеттүүлүккө, боорукерликке карай тарбияланабыз. Мен силерге балдар үйгө тапшырма Финикиянын байыркы цивилизациясы деген теманы бергем. Анда эмесе балдар, үй тапшырма боюнча төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Жер Tok деңизинин чыгыш жээгин бойлой, азыркы Ливандын аймагында жана Сириянын бир бөлүгүндө жайгашкан Финикия мамлекети канчанчы кылымда түзүлгөн? Финикиялыктарды мыкты кеме куруучулар деп канчанчы кылымда аташты? Алар Кипр аралы менен Кичи Азиянын жээктеринде кайсы кылымдарда колонияларды негиздешкен? Биздин заманга чейинки кайсы кылымда 22 тамгадан турган алифбе иштелип чыккан? Биздин заманга чейинки 10-кылымда Финикия мамлекети кайсы географиялык аймакта түзүлгөн? Жер Tok деңизинин жээктеринде кандай мамлекеттер пайда болгон? Финикиялыктардын колониялык ээликтеринин аймактарын атап берди. Финикиялыктар тоонун капталдарын эмнеге дыйканчылыкка ыңгайлуу кылып жасашкан? Кеменин кандай түрлөрүн курушкан жана кеме курууда кандай ийгиликтерге жетишкен? Деңиз соодасында эмнени сырттан алып келишкен жана кандай материалдарды тунуштарына сатышкан? Египеттиктердин тажрыйбасын колдонуп эмнени түзүп чыгышкан? Деңиз каракчылары деген кимдер балдар? Алардын жасаган иштери туурабы? Мына балдар, биз төмөнкү суроолорго жооп берүү менен бирге бүгүнкү жаңы темабыз байыркы Грециянын цивилизациясы деген теманы өтөбүз. Балдар, бүгүнкү темабызды өтүүдө менин ишмердигим байыркы Грециянын жайгашкан орду, географиялык чөйрөсү, ал жердеги цивилизациялардын пайда болушу, байыркы Грециянын өнүгүшү жана байыркы грек полистери жөнүндө силерге түшүндүрмө берем. Ал силер болсо байыркы Греция тууралуу жаңы көрүнүмдөргө ээ болосуңар. Мына балдар, бул Рим цифралары. Рим цифралары менен биз кылымдарды жазабыз. Ошондуктан мен бүгүнкү сабагымда дагы Рим цифраларын камтып кеттим. Мына балдар, бүгүнкү темабыздын бөлүгү болгон байыркы Грециянын жайгашкан орду, жаратылышы жана калкы тууралуу маалыматтарга ээ болобуз. Байыркы Греция Балкан жарым аралынын түштүк бөлүгү жана ага жакын аралдардан орун алган. Грециянын түндүк бөлүгү Балкан тоо кыркалары менен чектешет. Эң бийик тоолору Олимп жана Парнас. Грециянын климаты ысык жана кургак. Жаан сейрек жаайт, кышы суук, кар жок. Өрөөндөр, шалбалар, тоо кыркалары көп болгону менен дыйканчылыкка ыңгайлуу. Мөмөлөрү жүзүм, ал эми түштүк өрөөндөрүндө оливка, апельсин жашайт. Калкы жаңы таштоорунда эле отуруп жашашкан. Эгин айдашып мал багышкан. Кесиби мал чарбачылык жана дыйканчылык, ошондой эле кошумча балыкчылык да кылышкан. Кол өнөрчүлүгү өнүккөн, металлдан идиштерди, курал жарактарды жасашкан. Суга тиши жасалма каналдарды курушуп, чарба иштери менен алектенишкен. Андан кийинки балдар, бул Миной цивилизациясы. Колодорунда эле Крит жана Эгей деңизинин аралдарында төмөнкү мамлекеттер түзүлгөн. Кунос, Микен, Кирит жана Пирус. Балдар, бул карта байыркы Грециянын картасы.
Биз бул жерден Пилос, Кнос, андан сырткары Микен, Тринф мамлекеттерин көрүүнү бирге Байыркы Грециянын жайгашкан аймагын көрө алат экенбиз. Демек балдар, бул карта бизге Байыркы Греция жөнүндө көп маалыматтарды бере алат. Андан кийинки балдар, Крит чарбасы жана коомдук турмушу жагынан гүлдөп өнүгүп борборлошкон мамлекетке айланган. Борбору Кнос шаары. Падышасынын аты Минос. Миной цивилизациясы деп ушул падышасынын атынан аталган. Криттиктер чоң флот куруп, Эгей деңизинин бир катар аралдарын басып алат. Крит мамлекети күч алып, шаарлар өсүп, коммунөрчүлүк өнүп. Гректерде суусу мол түшүмдүү өрөндөр болбогондуктан дыйканчылык кылуу кыйынчылыктарды туудурган. Гректер деңизде сүзүүнү ошондуктан эртелеп өздөштүрүшкөн. Египет Финикия аркылуу Вавилон менен соода байланышта болушкан. Андан кийинки маалымат балдар, Кностогу лабиринт. Ал 300 бөлмөдөн турган. Дворецтеги шаан шөкөт өткөрө турган жайдын дубалдары фрескалар менен кооздолгон. Боектору миңдеген жылдар өңүчпөй сакталган. Дворецтин төмөнкү кабатында чалдык өткөлдөрү, коридору, тепкичтери бар бөлмөлөр болгон. Ал жерде курал-жарак, кымбат баалуу асемдик буюмдар, азык-түлүктөр сакталган. Кампалар устаканага жайгашкан. Ал эми байыркы криттиктердин жазуусу болгон. Ал жазууну ушул мезгилге чейин эч ким окуй алган эмес. Крит аралында катуу жер титирөө болуп, ошондон улам шаар кыштактар кыйраган. Калк зыянга учурап, кийин ээн калган аралга микендиктер жер которуп келишкен экен. Мына балдар, Кнос шаар калдыгынын сүрөттөрү. 1900-жылдары англиялык археолог Артур Эванс Кнос шаар калдыгын изилдеп, тарыхка чоң салым кошкон экен. Кнос ак сарайын сүрөп турат балдар бул жерде. А бул болсо Микен маданиятынын Арстан дарбазасынын калдыгы. Бул дагы Микен шаары. Андан кийинки балдар, Микен маданиятына тиешелүү көркөмдөрдү жасалган дагы бир дворец бул падыша Агамемнондун двореци. Анын айланасында байыркы падышалардын күмбөздөрү, Акрополь, Арстан дарбазасы бар. Алар бийик таш чептери менен курчалган. Ичи тартылган сүрөттөр менен кооздолуп, 40 миңге жакын чопо тактайчаларга жазылган жазуулар табылган. Бул Микен маданиятынын тарыхы жөнүндө бизге баяндап берет. Гүлдөгөн мезгил биздин заманга чейинки 16-13 кылым. Биздин заманга чейинки 12 кылымда Микендин доор уйгурлары басып кирип, шаарды талап-тунуп кыйратышып, ошентип Байыркы Грециядагы Крит Микен маданияты жашоосун токтотмок. Археологдор 19 кылымдын экинчи жарымында Криттен биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкка таандык таш үйлөрү бар шаардын урандыларын тапышкан. Мына балдар, биз ушул картадан эле Крит Микен цивилизациясынын тараган аймактарын, андан сырткары биз бул жерде Минос шаар сарайларын, андан сырткары балдар, биз жана бул жерде вулкан атылган жана катуу жер титирөө болгон дегенбиз. Ушул жер титирөөнүн дагы тараган аймактарын ушул картадан көрө алсак болот. Бул карта дагы бизге чоң маалыматты бере алат экен. Андан кийинки бул балдар силер үчүн кошумча маалымат Минос жөнүндөгү уламыш. Уламыштарда айтылгандай, Финикиядагы Тир шаарынын башкаруучусу Агенор падышанын Европа деп аталган сулуу кызы болгон экен. Аны Олимптен кудайлардын падышасы Зевс көрүп жана жактырып калыптыр. Ал эбегейсиз чоң букага айланып, падышанын кызы курбулары менен деңиз бойлоп бара жатканда уурдай качкан экен. Бука тездик менен сууга чумуп кетип, эси чыккан кыздардан тез эле көрүнбөй калыптыр. Бир нече күндөн кийин Зевс Европанын жөнүнө көтөрүп, адам жашабаган аралга жетиптир. Жээкке чыгып, ал Кудай түспөлүнө келип, өзүнүн сүйгөн кызы менен адам көрбөгөн алыс жерде жашап калган. Европа Зевске Минос, Сарпедон жана Радамент деген 3 үй төрөп берген. Алардын улуусу Крит цивилизациясынын биринчи падышасы болуп калган экен. Кийинчерээк анын ысмы Криттерде Минос деген наамга айланып, египеттиктер
фараон, гректер Басилевский дегендей эле атак менен калып калган. Мына балдар Зевс жана Европанын сүрөтү. Андан кийинки балдар Афина, бул Гречиядагы полис. Аймагы 2500 чарчы километрди түзөт. Мына бул дагы Афинанын сүрөтү. Демек балдар, Микене цивилизациясы кыйрагандан кийин акырындык менен гректердин чарбасы жогорулап жандана баштайт экен. Темир эритишип, курал-жарак, эмгек куралдарын жасашкан. Соода, өнүгүп, кеме куруу учалат. Бул байыркы грек кемесинин сүрөтү турат бул жерде. Андан кийинки балдар, биздин заманга чейинки 9-8 кылымдагы шаар мамлекеттер, полистер пайда болгон дедик. Халкы орточо 10 миңдей адамды түзгөн. Байыркы грек полисинин сүрөтү турат бул жерде. Демек, Афина бул байыркы грек полистеринин эң чоңу. Ал Аттика аймагында жайгашып, Ортоңку Грециянын түштүк батышынан орун алган. Аттикага байыркы гректер Акрополь курушкан. Ал бийик жерге курулган. Чептей бекем коргонуч жай болгон жана зыярат борборуна жана бекем чепке айланган. Мекенди орунда Акрополдун айланасында чеп дубалдар менен курчалган алгачкы турак жайлар салынып, Афина шаары пайда болгон. Афинада болсо жер аристократтардын колуна өткөн. Жердин ээси болгон эркин дыйкандар карызы үчүн жеринен да эркиндигинен да ажырап кулга айланган. Биздин заманга чейинки 594-593 жылдары Солон архонтукка шайланып, реформа жүргүзүп, анын реформасынын негизинде дыйкандардын карыздары жоюлуп, афиналыктар эркиндикке чыккан. Эркин дыйкандар карыз үчүн кулга айланууга тыйым салынган. Биздин заманга чейинки 590-жылы Афинада антикалык демократия орнотуп, элдик бийлик өкүм сүргөн. Периклдин тушунда Афина гүлдөгөн. Байыркы Афинада жогорку бийлик элдик чогулушкан. Элдик чогулушка курал-жарак алып жүрүүгө жөндөмдүү эркектер чогулган. Аялдар, эрксиз адамдар дагы чогулушка катышууга укук алышкан. Элдик чогулушта жооптуу кызматтарга адамдардын шайлануусу, отчет берүүсү, эгерде милдетин аткара албай калса, мөөнөтүнөн мурда жумуштан бошотуусу жөнүндөгү мыйзамдар иштелип чыккан. Афинанын маданияты өнүккөн. Айрыкча Акрополь дүйнөлүк архитектуранын эң чоң үлгүсү болгон. Бийлик үчүн ич ара күрөш кийин Афинаны начарлатты. Мына балдар Афинадагы Акрополь. Андан кийинки полис балдар бул байыркы грек полиси бул Спарта. Спарталыктардын ата бабалары Балкан жарым аралынын түндүгүнөн көчүп келген грек уруулары. Биздин заманга чейинки 10-кылымда бул уруулар түштүк Грециянын көпчүлүк жерлерин басып алып, Спарта шаарын негиздешкен. Алар өздөрүн спарталыктар деп, ал эми жергиликтүү грек урууларын илоттор деп аташып, аларды кулга айландырышкан. Биздин заманга чейинки 6-кылымда Спарта Грециянын эң күчтүү полистеринин бири болду. Согуш өнөрүнө өзгөчө көңүл бурулган. Эркектерди бала кезинен эле 7 жашынан эле согуш ишине тарбиялашкан. Ал эми дени сак эмес төлөгөн балдарды аскадан ылдый ыргыттырып жиберишкен. Спарталыктар билимге, искусствого кызыккан эмес. Элдик одеги чыгармалары, жазуу эстеликтери дагы жок. Философтор, ойчулдар дагы чыккан эмес. Сыйына турган ибадаткана, өздөрү жашай турган турак жай дагы курушкан эмес. Окшош салынган чакан үйлөрдө жашашкан. Спартада жер 9-10 миңдей бирдей бөлүктөргө бөлүнүп, анда илоттор, кулдар иштеген. Жогорку орган болсо Апелла деп аталат. Мамлекетти 2 династиядан 2 падыша башкарган, ошондуктан башкаруу системасы башаламан болгон. Ал эми аскер деңиз күчү жагынан күчтүү болгон. Спарта Афина менен союздаш болуп, перс баскынчыларына каршы күрөшкөн. Биздин заманга чейинки 431-404 жылдары Пелопоннес согушунда жеңишке жетишип, убактылуу Грецияны башкарган. Кийин жеке менчик пайда болгон. Саясий күрөш, ички чыр-чатактан начарлап, Фибоме жана анын союздаштары менен болгон согушта жеңилип калып, Пелопоннес союзу кулаган. Мына балдар, бүгүн биз
Байыркы Греция жөнүндөгү теманы өтүп жатканда төмөнкү терминдерди кезиктирдик. Анда эмесе ошол терминдерге түшүндүрмө берейин. Цивилизация коомдун өнүгүшүнүн тигил же булдоодогу материалдык руханий маданияттын өнүгүнү. Полис шаар, мамлекет. Байыркы Грециядагы шаар мамлекет. Элдик чогулуш жогорку бийлик органы, мамлекеттик маанилүү маселелер каралуучу чечилүүчү жыйын. Демократия эл бийлиги. Акрополь бийиктеги шаар. Байыркы гректердин атайын бийик жерге салынган чепти эбекен коргонуучу жайы. Лабиринт грек мифологиясында падыша Миноско арналып Крит аралына салынган чоң имарат. Анын адам адаша турган көп бөлмөлөрү жана ага кирүүчү коридорлору бар. Аристократтар, ак сүйөктөр, мына балдар бул дагы кошумча маалымат лабиринт жөнүндө. Кнос шаарындагы сарай эң ири деп эсептелет. Дал ушул жерде окумуштуулардын пикири боюнча легендарлуу падыша Минос жашайт. Бул жайнаган бөлмөлөрдөн жана сарайлардан турган лабиринт 4,5 кылым бою болжол менен биздин заманга чейинки 1900-жылдан тартып биздин заманга чейинки 1450-жылга чейин курулган. Ал 16,000 чарчы метрге жакын аянтты ээлеп, ичинде 300гө жакын ар түрдүү имарат жайланып. Имараттын оосунда жана анын тегерегиндеги жерлерде 30,000ге жакын адам жашаган. Баскынчыларга ал эстен кеткис таасир калтырган. Мына балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыгып атат. Бышыктоо үчүн мен силерге төмөнкү суроолорду берем. Байыркы Греция кайсы аймакта жайгашкан? Криттиктер Египет, Финикия аркылуу кайсы падышалык менен соода жүргүзүп турган? Грецияны картадан көрсөтүп берет. Падыша Минос жөнүндө айтып берет. Андан кийин балдар төмөнкү тесттик суроолорго жооп беребиз. Мино цивилизациясы кайсы доордо пайда болгон? Коло доорунда, таш доорунда, неолит доорунда. Туура вариантын белгилейбиз. Полистер качан пайда болгон? Биздин заманга чейинки 908-кылымда, биздин заманга чейинки 14-13-кылымда, биздин заманга чейинки 8-9-кылымда. Кнос, Микен, Пилос шаар мамлекеттери кайсы миңжылдыкта пайда болгон? Биздин заманга чейинки 2-миңжылдыкта, биздин заманга чейинки 3-миңжылдыкта, биздин заманга чейинки 1-миңжылдыкта. Мына балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Силерге үйгө тапшырма Байыркы Грециянын цивилизациясы боюнча мезгил сызыгын даярдайсыңар. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калыңар.